Кыргызстанда автобус, троллейбустар 11 майдан тарта иштей баштайт. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйында вице-премьер-министр Эркинбек Асрандиев билдирди. Анын айтымында кичи автобустардын жана базарлардын ишин жандандыруу оорунун массалык түрдө таралышына себеп болушу мүмкүн. Мындан улам аларды ачуу кийинкиге калтырылды. Эл санитардык-эпидемиологиялык талаптарды аткарышы зарыл, деди ал. Ал эми 1 майдан тарта такси кызматы иштей баштайт, бирок алар унаасын дезинфекциялап, санитардык эрежелерди сактап, унаасына 2ден ашык жүргүнчүнү салбашы керек. Маалымат каражаттарына 11 майдан тартып иштөөгө уруксат берилет. Бул тууралуу бүгүнкү брифинг учурунда маалым болду. Экинчи этаптан тартып маалымат каражаттары редакциялар, басмаканалар жана башка кеңсе кызматтар ишин жанданталат. Буга чейин айрым маалымат каражаттары аралыктан иштеп келишти. 11 майдан тартып редакциялар иштей баштаса болот, деди Эркинбек Асрандиев. Өзгөчө абал режиминде өлкө боюнча кылмыштуулук деңгээли 300%га кыскарды. Ички иштер министринин орун басары Алмазбек Орозалиев билдиргендей, милиция коомдук жайларда дээрлик кылмыштарды каттабай калды. Анын ортосунда коляска жана велосипед уурдоо сыяктуу майда кылмыштар катталып жатат. Кайрымдуулук фонддор катары шылуундар, схема менен элди алдоо учурлары дагы бар. Жарандарга мүлкүн кароосуз калтырбай, шектүү уюмдарга ишенбөө сунушталат. Саламаттык сактоо министрлигинде ачылган депозиттик эсептеги 95 миллион сом коронавируска каршы күрөшүүгө тартылган медицина кызматкерлерине кошумча төлөм катары берилет. Бул чечим министрликтеги эсепке түшкөн акча каражаттарын бөлүштүрүү боюнча комиссиянын жыйынында кабыл алынды. Эскерте кетсек, саламаттыкты сактоо министрлигинин эсебине 134 миллион 144 миң сом түшкөн. Анын 38 миллион 559 миңи медиктерге март айы үчүн кошумча төлөм катары берилген. Ал эми апрелде вируска каршы күрөшүүгө тартылган дарыгерлердин саны көбүрөөк болгондуктан бул айда кошумча төлөм үчүн 229 миллион 418 миң сом берилүүгө тийиш. Ушул жетишпеген сумма апрель айдын кошумча төлөмдөрүн төлөп берүү үчүн 133 миллион 833 миң 573 сом түздү да. Биз ушул жетишпеген сумманы каржы министрлигине каржылап берүүнү сунуш кылдык.